Бул имарат номер 1 Алтын балалык балдар бакчасынын эски имараты 1950-1970 жылдарга таандык. Учурда авариялык абалда деп аныкталган. Андыктан азыр эски имараттын жанына жаңы заманбап 280 орундуу бала бакчанын курулушу башталды. Жалпы тендердик баасы 220 миллион сомду түзүп, мамлекет тарабынан каржыланган. Эки миң жыйырма бешинчи жылдын жай айларында жабылган бала бакча убактылуу мурдагы Кербен Палас мейманканасынын имаратына көчүрүлгөн. Ошол учурдан тартып мында ремонт иштери жүргүзүлүп, аяктоо алдында турат. Оңдоо иштеринин алкагында имараттын жылуулук системасы толугу менен жаңыланып, электр зымдары алмаштырылды. Бул жакта болсо уктоочу бөлмө кылдык. Жогорку Б тайпасынын уктоочу бөлмөсү өзүбүздүн мебелдерибиз менен келгенбиз. Бул жерде 30 бала батат. Бул жака болсо санузели бул жагында болду. Багы гостиницага болгон берде гостиницага ылайыктап ар бир комнатага душевой киргизген да, анан ошо шарттан биз деле чыккан жокпуз. Мына бул жака балдар кыздардын колун жууп, тазалыкка ушул жака келишет. Бош комнаталар дагы бар. Биз дагы 3 группа ачканга болот бул жакта. Шарттын баардыгын коюп койдук, даярдап. Эми бизге мебелдер, эмеректер камсыздап берсе, мэрия тараптан дагы 3 группаны ача алабыз. Ремонт иштерине жергиликтүү бюджеттен 2 миллион сом, ал эми Айланс Алтын компаниясынын колдоосу менен 3 миллион сом бөлүнгөн. Мурда эски бакчада 146 бала тарбияланган болсо, эми жаңыланган имаратта 250 баланы кабыл алууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Дем берүүчү гранттын эсебинен бул жерге дагы кошумча долбоор жазылды. Буну сыртындагы фасад иштерине, эшиктин алдына озеленениясынан багы ойноочу площадкасына атайын ошо сметасын түзүп долбоор өткүзүп атабыз. Кудай буюрса ал өтүп калса дагы жазында сырты менен толук жазылат. Ошо менен бул 250 орунду толук кандуу бала бакча болуп калат. Анан Кудай буюрса могу 2026 бюджеттен шаардык кеңештин депутаттары менен биргеликте сметасын түзүп, ошолорго сунуштап, ичине кем карыштарын алып берели деп пландап атабыз. Жаңыланган бала бакча алдыңкы 10 күндүн ичинде ишке берилет. Бул ачылышты тарбиялануучулар менен ата-энелер чыдамсыздык менен күтүшүүдө. Эми мен күтүп атабыз, чыдамсыздык менен күтүп атабыз. Кызым дагы садикке барат элем деп, ушу мектепке чейин садикке келип тарбияласа жакшы болот эле. Ошо алтын балалык садик тарбиячыларына көнүп калганбыз, кызым да көнгөн, анан башка жакка алып баргыбыз келген жок. Ошол эми эртерээк эле ачылып кетсе деп, менден башка ата-энелер да көп күтүшүп атат. Белгилей кетсек, акыркы жылдары билим берүү тармагына өзгөчө көңүл бурулуп, Талаш шаарында социалдык объектилерди жаңылоо иштери активдүү жүргүзүлүүдө. Ошол эле учурда шаарда бала бакчаларга болгон муктаждык дагы деле чоң. Учурда Талас шаарында жана Талас районунда жалпы 28 бала бакча бар. Анын ичинен Талас шаарында 10 бала бакча иштеп жатат. Азыркы учурда Талас шаарында жана Талас районунда жалпы 10 бала бакча жетишпейт. Эгерде ошо 10 бала бакча дагы кошумча курулуп берсе, буюрса муктаждык чечилет деген ишеничтебиз. Азыркы учурда Талас району 40% балдарды мектепке чейинки билим берүү менен камтып жатса, Талас шаары 52% камтып жатат. Мындан тышкары Талас шаары жана район боюнча бүгүнкү күндө 1500-гө жакын бала электрондук кезекте турат. Ал эми быйыл дагы 4 бала бакча ишке берилүүсү күтүлүүдө. Жаркынай Тургунбекова, Калмурат Мейманбеков, Талас шаары.